Ушул жылдын январь айынан тартып тоолуу аймакта жайгашкан ар бир үй бүлөнүн 3-чү баласына 3000 сом эсебинде жөлөк пул төлөнө баштайт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин атайын токтому чыккан. Белгилей кетчү нерсе бул 3 же андан көп балдар үчүн каралган. 3-чү балаңа 3 ай аласың, мартта бүтөт. Анан 4-чү балаңа 1 жашар болгонсо дагы 2 жыл алат экенсиң. Бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк аталышындагы ай сайынкы жөлөк пулду алуунун негизги шарты үй бүлөнүн белгиленген бийик тоолуу же жетүүгө кыйын райондордо туруктуу жашашы. Жөлөк пул үй бүлөнүн социалдык экономикалык абалына жана райондук коэффициентине карабастан дайындалат. Бийик тоолуу аймактарда жашаган 3 жашка чейинки балдары бар, 3 жаштан жогорку, мисалы бир үй бүлөдө 3 баласы болсо, ошо 3-чү баласы 3 жашка чейин болсо, бүгүнкү күндө ошол 3 жашка чейинки баласына 3000 сомдон мамлекеттик социалдык жөлөк пул ар ай сайын төлөнүп берилет. Бүгүнкү күндө азыр арыз менен кайрылгандар бүгүнкү күндө документтер кабыл алынып, уже иштер жүрүп атат. Ал боюнча атайын өзүбүздүн министрлик тарабынан атайын модуль иштелип чыккан, ошол боюнча түндүк маалымат системасынан жарандардын даныйларын алып бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз. Ал боюнча 2 кызматкер бөлүнгөн, ошол боюнча азыр иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө Баткен району, Баткен шаары полный бардыгы кирет. 313. Meniki 313. 313'tü benim Бүгүнкү күндө Баткен району жана Баткен шаары боюнча көп балалуу үй бүлөлөрдөн алгачкы документтер кабыл алына баштады. Жөлөк пулду чегерүү үчүн үй бүлө мүчөлөрүнүн өздүк документтери талап кылынат. Жакшы эле балдардын өзүнүн памперсиге, эмесиге, кашапа ошолорго жетет. 5-чи балам жакшы. Жок, албачудан пособия. Ушул 3000дикти алып сүйүнүп атам азыр. Биз ошол 3000дик пособияны угуп, элден группалар бар, алардан угуп, сүйүнүп келдик бардыгыбыз. Бардыгыбыздан тузулдашып, бирибиз менен бирибиз неме болуп келишип алып атабыз, Кудайга шүгүр. Тейлөө сапаты да жакшы. Шуну чыгарган мамлекетибизге рахмат, сиздерге рахмат. Өтө жеңил. Менимче өтө жеңил, мурдага караганда өтө жеңил. Көп интернет аркылуу болуп атат, телефон аркылуу болуп атат. Рахмат барыңыздарга. Бул үй бүлөгө көмөктө бул доходун эске алуу менен чыгарганбыз. Ал бул болсо доход эсептелинбейт. Мисалы иштегендер дагы, декретте жүрсө дагы, машинасы болсо да бардыгы ошо 3 жашка чейинки баласы болсо, 3 жаштан көп балдары болсо, ошолорго ала берет. Анан документтери, ата-энесинин паспорту, ЗАГС, метирке, анан өздүк эсеп банктан. Азыр бүгүнкү күндө жарандарыбыздын көп келген себеби, мисалы ата-энесинин атасы башка жакта, энеси башка жакта болуп, экөөнүн ошол жашаган жери менен катталган жери чогуу чыгыш керек да бир жерден. Ал эми балдары болсо башка үйдө бир баласы жок болуп калат, ошо жарандардан суранып кетет элек, ошол боюнча өздөрү биринчи тактап анан кийин келсе биз жака. Белгилей кетсек, буга чейинки үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алып келген жарандарга 3000 сомдук жөлөк пул берилбейт. Адистердин айтымында жөлөк пулдардын бирөөсүн гана алууга мүмкүн. Фарида Байдуллаева, Абдырашид Саттаров, жаңылыктар.